Сутка ичинде коронавирус жана пневмония жуктуруп алган 1108 адам катталды. КТРКнын байкоочу кеңешинин экс төрагасы Жипар Жекшеев каза болду. Облус башчысы талкууга алынган жол тандабастар боюнча жооп берди. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев каза болду деген маалымат калп. Коронавирус жана пневмония жуктуруп алган 1108 адам катталды. Акыркы сутканын ичинде коронавирус жана пневмония оорусу 1108 адамдан аныкталды. Бул тууралуу бүгүн 21 июлда эртең мененки онлайн маалымат жыйынында Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын башчысы Айнур Ахматова билдирди. Жаңы катталган бейтаптар Бишкек шаарында 323, Ош шаарында 124, Чүй облусунда 122, Ош облусунда 93, Нарын облусунда 54, Ысык Көл облусунда 154, Жалал-Абад облусунда 107, Баткен облусунда 61 жана Талас облусунда 70 адам катталган. Муну менен Кыргызстанда жалпы 28251 бейтап катталды. COVID-19-ту экинчи жолу жуктуруп алуу мүмкүнбү? Дарыгердин жообу. Коронавирус бул жаңы инфекция. Бул тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо борборунун директору Нурила Алтымышева Ала Тоо 24 каналынын эфиринде коронавирустун кайрадан жугушу жөнүндөгү көрүүчүлөрдүн суроосуна жооп берип жатып билдирди. Сиз иммунитет канчалык деңгээлде жакшы иштейт жана экинчи жолу инфекцияны жуктуруу мүмкүнбү деп сурадыңыз. Көпчүлүк изилдөөлөр бул инфекцияга каршы иммунитет туруктуу бойдон өнүгөт деп божомолдойт. Азыркы учурда бизде коронавирус менен кайрадан катталгандар боло элек, деди ал. КТРКнын байкоочу кеңешинин экс төрагасы Азият Жекшеевдин атасы Жипар Жекшеев каза болду. Коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешинин мурдагы төрагасы Жипар Жекшеев бүгүн түндө каза болду. Бул тууралуу маркумдун жакындары билдирди. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги улуттук госпиталда COVID-19 илдетине байланыштуу дарыланып жаткан кезинде 21 июлга караган түнкү саат 1:30 тегерегинде үзүлдү. Жипар Жекшеев 1947 жылы 26 майда Кыргызстандын Ысык Көл облусуна караштуу Түп районундагы Талдуу суу кыштагында туулган. Жекшеев Кыргызстандагы демократиялык өзгөрүүлөр үчүн күрөшкө барандуу салым кошкон атол. Ашардын жана КДКнын негиздөөчүлөрүнүн бири, коомдук ишмер болгон. Маркумдун акыркы кызматы 2017-2019 жылдары КТРКнын байкоочу кеңешинин мүчөсү жана төрагасы болуп иштеп, өз ыктыяры менен бул коомдук жумуштан кеткен. Жогорку кеңештин мурунку депутаты Камчыбек Ташиевдин бир тууган агасы Каныбек Ташиев дүйнө салды. Бул тууралуу Ташиевтерге таандык болгон телеканалдын кабарчысы Өткөрбек Рахманов социалдык баракчасына жазып чыкты. Анда ал Каныбек Ташиев 50 жашта эле, үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтабыз деп жазган. Юстиция министрлигинин маалыматына караганда Каныбек Ташиев мунай зат тармагында иш алып барган Томас ЖЧКсынын негиздөөчүсү жана жетекчиси болуп саналат. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев каза болду деген маалымат калп. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз катчысы Ибраим Нуракун уулу билдирди. Фейк маалыматтарга ишенбеңиздер, ден соолугу жакшы, сакайып чыгыптыр. Бул күндөрү Жалал-Абад шаарына 50 орундук стационар ачууга аракет кылып жатыптыр. Бир гана маселе эмгек акысын жогору кылып төлөп берелик десек да, врачтар табылбай жатат дейт. Депутат жакында эле Ош шаарындагы мейманканасынын медицина кызматкерлери үчүн обсервацияга берген. Андан сырткары жакында эле пневмонияга каршы күрөшүү фондуна 1 миллион сом которгон. Бакыт Эгешевич эл өкүлдөрү элдин арасында болушу керек деген постумду окуптур. Элдин арасында жүрөбүз, мындан кийин дагы ушул оору менен күрөшүүгө колдон келген жардамыбызды беребиз, деди, дейт Нуракун уулу. Эскерте кетсек, буга чейин айрым Facebook колдонуучулары Бакыт Төрөбаев пневмониядан каза болуп калды деп жазышкан эле. Облус башчысы талкууга алынган жол тандабастар боюнча жооп берди. Мындан бир нече күн мурда социалдык тармактарда Ысык Көл облусунун башчысы Осмоналиев жана анын орун басары Моңолдоров пандемия учурунда 2 жол тандабас унаа сатып алды деген маалымат тарап коомчулуктун сынына кабылган. Окуя боюнча облус башчысы жооп берди. Облустун жетекчисинин машинасы 2018 жылы Ысык Көлгө Бишкектен башка облустагы проектинин эсебинен мен кызматка дайындалгандан кийин келген. Кызматтык машина Ысык Көл фондусунун эсебинен сатып алынган эмес. Ал машина Ысык Көл облусунда калат, элге кызмат кылат.
Экинчи машина Юнидо проектисинин машинасы. Проект бүтсө, аны да Ысык Көл облусуна алып калышыбыз керек. Андан сырткары мен иштегенден бери айыл өкмөттөргө 3-4 джип машина, башка жактан белекей алып бердим. Ысык Көл облусунан акча жумшабай көлдүн элине кызмат кылуу үчүн көлгө джип машиналарын ташыган жаман эмес деп ойлойм. Ал үчүн сыймыктанам. Эгер айрым көлдүк жара мындай көлгө машина ташыган иштерди туура эмес десе, башка жакка машинаны берип жиберүү жеңил эле оокат. Бирок биткө чөшүп, тондо өрттөп жиберүү мен үчүн уят иш. Джип машиналар боюнча Асылбек аттуу Facebook колдонуучу туура эмес маалымат тараткан. Чындыкка дал келбегени үчүн жообун берүүнү туура көрдүм, дейт дубан башчысы Осмонов. Анжелика ажо менен жолугушуу Куран окутуу менен башталды. Бүгүн 21-июль күнү өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков менен ыктыярчылар жолугат. Жолугушуудан Кыргызстандагы оор кырдаалда активдүүлүгүн көрсөтүп, мамлекетке, дарыгерлерге жардам берип жүргөн ыктыярчылар өлкөдөгү чыныгы эпидемиологиялык абалды, аны менен болгон күрөш жөнүндө ачык айтып беришет. Жолугушууга ырчы ыктыярчы Анжелика дагы барган. Жолугушуунун башында Чубак ажы атабыз баш болгон көзү өтүп кеткен инсандарга Бабур мырза Куран окуду. Жолугушуу Ак үйдүн 7-кабатындагы конференц залында ачык өттү. Волонтерлор ар бириңиздердин атыңыздардан жазган кайрылууңуздарды жеткирип ызаланып, ачуу чындыкты бетке айтып дароо жооп алдык. Бүгүн улуттук кыймыл келген ыктыярчылардан түзүлүп, биз түзмө-түз ажонун аппараты менен иш алып барууга WhatsApp группасы дагы ачылды, деп билдирди Анжелика. Муфтият Курман айт майрамы 31-июлда белгиленет. 2020-жылдагы Курман айт майрамы 31-июлда белгиленет. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы маалымдады. 22-июль Зулхижжа айынын 1-күнү болгондуктан 30-июль Арапа күнү, 31-июль Курман айт майрамы болот. Курмандык чалынчу малдар, курмандыкка бодо малдар, тактап айтканда төө, уй жана койлор жарайт. Жапайы кийик, аркар, кулжа жана элик сыяктуулар курмандыкка жарабайт. Ошондой эле жылкы да курмандыкка чалынбайт. Уйлардын катарына топоз, койлордун катарына эчки кирет. Төөнүн жашы 4кө толуп 5ке кетиш керек. Уйлар 2 жаштан ашыш керек. Ал эми койдун козусу жана эчкинин улагы 6 айдан ашып чоң болушу зарыл. Курмандыкка чалынчу мал бүтүн болушу зарыл. Тактап айтканда сокур, чалыр, аксак, оорукчан, өтө арык, кулагы жана куйругу таптакыр кесилгендер курмандыкка жарабайт. Ал эми кулагы же куйругу бир аз кесилген жана бычылган мал курмандыкка жарайт. Курмандыктын терисин, этин, жүнүн, баш шырактарын сатканга болбойт.